Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Мен Молдогул чайынын тургуну Алыбаев Сейитбек Тынарбекович. Ушул Кыркыз деген жайлоодо турам, ушул жерде. Элдин малын алып, өзүмдүн бирткен малым бар, ошол менен чогуу кошуп, элдин малын багып жүрөм. Сейитбек мырза, бул жердин аталышы эмне, деген жерде турабыз? Бул жер шайлоо журт деп коет бул жерлерде. Андан аркысы дагы Тегерек Сас деген жерлер бар, конуштар. Элдер ошол жака малдарын жайлайт, жайкысын. Мынагу жаңы жол бүтүп жакшы болуп атат. Ушул жаңы жолдун ушул жакшы жактарын бир айтып кетсеңиз, эл үчүн кандай болду, жергиликтүү тургундар үчүн? Бул жол аябай жакшы салынды, сапаттуу, ылдам тез бүттү. Башка жолдорду деле эки жактыгы көрүп атабыз, эми алар дагы кандай ылдамдыкта бүтүп атат. Буяк аябай эле тез бүттү. Азыр мурун жумгал караң катташчу эле улам бир машинелери бузулуп жолдон. Азыр самолетто эле жүрүп калышты да, кыскасы. Аябай эле жакшы. Жакшы болду, жолубуз оңолуп. Жол жакшы болду, ошол кичине жайлоонун жолдун көркүн мындай карьерлер ушул боюнча бир эмени айтып койсоңуз өзүңүздүн оюңузду. Бул жолдун эмеси сапаты жакшы болуп бүттү. Анан моундай мурун булар жайыт болчу да. Анан жайыттын эсебине кирчү. Анан булар азыр эми ошол бойдон калабы же кандай болот, оңдолобу? Маселе экен. Канча деген жерлер оюлуп эме болду, кыртыш алынды. Булар ошол оңдолуп эме кылабы же кандай болот, ошонусу ошо суроодо азыркы. Ошо суроолорду биз да коет элек. Рахмат. Чоң рахмат.